Marketplace'ке катталуу бизнестин жаңы горизонттору. Заманбап дүйнөдө онлайн маркетплейстерге чыгуу ар бир ишкердин бизнесинин өнүгүшү жана кеңейиши үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Маркетплейсте дүкөн ачуу бизнесиңизге кандай артыкчылыктарды бере алат? Сатуу рыногунун кеңейиши. Эң негизгиси маркетплейстер эл аралык рыноктарга чыгууга мүмкүнчүлүк берип, дүйнө жүзүндөгү кардарларга товарларды сатууга шарт түзөт. Маркетинг жана инфраструктура чыгымдарын азайтуу. Маркетплейстерде инфраструктура жана аудитория даяр болгондуктан, ал экспорттоочулардын өз интернет дүкөндөрүн түзүү жана илгерилетүү чыгымдарын кыскартууга жардам берет. Логистика жана төлөмдөрдү жөнөкөйлөтүү. Көптөгөн маркетплейстер товарларды сактоо, таңгактоо жана жеткирүү кызматтарын сунуштайт. Ошондой эле коопсуз жана ишенимдүү төлөм системаларын камсыздайт. Бул эл аралык төлөмдөр менен байланышкан тобокелчиликтерди азайтат. Ишенимди арттыруу жана таанылуу. Белгилүү маркетплейстерден орун алуу кардарлардын брендке болгон ишенимин арттырат. Анткени бул платформалар рынокто чоң абройго ээ. Маркетплейстер сатуу көрсөткүчтөрү кардарлардын жүрүм туруму жана тенденциялар боюнча аналитикалык маалыматтарды берүү менен негиздүү бизнес чечимдерди кабыл алууга өбөлгө түзөт. Эң негизгиси, маркетплейсте дүкөн ачуу жана соода жүргүзүү биз ойлогондой татаал эмес. Маркетплейсти кантип тандоо керек? Маркетплейсти тандоо сиздин бизнесиңизде максаттарыңызды жана максаттуу аудиторияны кылдат талдоону жана түшүнүүнү талап кылат. Платформаны тандоодо муктаждыктарыңызга туура келген жана экспорттук бизнесиңизди натыйжалуу өнүктүрүүгө жардам бере турган бул факторлордун баарын эске алуу зарыл. Биринчи фактор – бул география. Сиз товарларыңызды кайсы рыноктарда саткыңыз келерин аныктаңыз. Ар кандай маркетплейстер ар башка аймактарда популярдуу. Мисалы, АКШ жана Европада Amazon, Кытай жана Азияда Alibaba. Маркетплейс колдонуучуларынын демографиялык профилин изилдеп, максаттуу аудиторияңыз бул платформада бар экенине ынаныңыз. Экинчи фактор – товарлардын категориялары. Сатууну пландаган товарларыңыздын категориялары боюнча ал маркетплейс адистешкенин текшериңиз. Айрым платформалар белгилүү бир продукциялар үчүн ыңгайлуу. Мисалы, платформада атаандаштарыңыздын канчасы сиздикине окшош товарларды сатканын аныктап, алардан кантип өзгөчөлөнө аларыңызды баамдаңыз. Ал эми үчүнчү маанилүү фактор бул каттоо талаптары. Сатуучулар үчүн талаптар. Анын ичинен керектүү документтер, лицензиялар жана сертификаттар менен таанышып чыгыңыз. Товарлардын сапаты, кайтаруу, сын пикирлер жана башка аспектилер боюнча маркетплейстин эрежелерин карап чыгыңыз. Бизнесиңизди жана маркетплейстерди анализдеп, чечим кабыл алгандан кийин дүкөндү туура жана натыйжалуу ачууга киришиңиз. Биз 10 алдыңкы онлайн маркетплейстерге катталууга жардам берүү үчүн видео көрсөтмөлөрдү даярдадык. Нускамалардагы жөнөкөй кадамдарды аткарып, керектүү документтерди даярдап, дүйнө жүзү боюнча товарларды сата баштасаңыз болот. Видеону көргөндөн кийин катталуу процесси оңой жана түшүнүктүү болот. Дүкөн ачуунун бардык кадамдарын ирети менен аткарыңыз. Видеолорду Кыргыз экспорт компаниясынын сайтынан, YouTube каналынан жана социалдык тармактардан көрүңүздөр. Жана суроолоруңуздар болсо, кайрылыңыздар. Ийгиликтерди каалайбыз.